кандайдыр бир эмоцияга алдырып, ашыкча сөздөр менен мына бүгүн ошондой бир сөздөр болгон үчүн бүгүн дагы бир жолу расмий түрдө урматтуу төрага, урматтуу Нурлан Тургунбекович, урматтуу депутаттар, кечирим сураймын. Буга чейин билесиздер, каникул учурунда бир канча массалык маалымат каражаттарында дагы кечирим сурагам. Бардыгыбызга биргеликте урматтуу мамлекет башчы биздин элибиздин жаркын келечеги үчүн жан үрөп жүргүзүп жаткан саясатын колдоп, ушул эки жалпы бийлик бутактары конструктивдүү иш алып барабыз деп терең ишенем жана өзүм дагы сөз берем. Бул боюнча менин позициям бекем. Биздин урматтуу Акылбек Сөнбекович да ушуга күнүгө бизге көңүлүбүздү бурат. Ошондуктан ушул мүмкүнчүлүктөн пайдаланып, жогорку кеңештин басымдуу көпчүлүгү тарабынан өкмөт сунуштаган долбоор, мыйзам долбоорлору, мыйзам программаларды колдоп бергениңиздерге дагы терең ыраазычылык билдирем. Анан албетте бардыгыбыз ушундай конструктивдүү иштейбиз дегенге дагы мен ишенем, дагы өзүм дагы сөз кылам. Убада берем.